Достор, өткен сабақта өзгөрмөлөр менен таанышып алгандан кийин маалымат түрлөрү деген тема менен таанышууга убакыт келип жетти. Негизи эле адам баласы кайсы бир нерселерди түрлөргө бөлгөндү жакшы көрөбүз. Анткени биз кайсы бир нерсени түрлөргө бөлүп, аларды иретке келтирип, кайсы бир деңгээлде жашообузду жеңилдетет экенбиз. Мисалы, автоунааларды алып карай турган болсок, биз автоунааларды жеңил автоунаа, жүк ташуучу автоунаа, адамдарды ташый турчу автоунаалар, баягы автобустар, коомдук транспорт, ушул сыяктуу ар кандай түрлөргө бөлөт экенбиз. Анан биз билебиз, программа бул чыныгы жашоодогу маалыматтарды башкарып, аларды иштеп чыгуучу нерсе болгондуктан, программаны жазып жатканда дагы маалыматтарды кайсы бир түрлөргө бөлүп, аларды иреттөөгө туура келет экен. Мисалы, биз кодубузду атап өткөн Нурбек Асановду карап өтөлүк. Келгиле, бизде мындай алдыбызда тапшырма турат дейлик. Биз адамдардын маалыматын сактай турган кайсы бир сайтты же болбосо программаны иштеп чыккыбыз келип атат дейлик. Анан биз ошол Нурбек Асановдун мисалында ушул программанын моделин түзүп жатабыз. Анан биз адамдардын эмнесин сактайбыз ал жака. Мисалы келгиле, адамдардын аты жөнүн, фамилиясын, ушул жерде тизилип тургандай бутунун узундугун, боюнун узундугун, аскердик кызматты өтөгөнбү, өтөгөн эмеспи, никеси барбы, тууган күнү кайсы, адреси кайсы деген маалыматтарды сактаганга аракет кылалык. Эми бизде ошол кайсы маалыматты сактайт экенибиз белгилүү экен, достор. Анан ошол жашыл мамыча менен бөлүнүп турган биздин маалыматтарды жакшылап карап анализдей турган болсок, достор, биз аларды кайсы бир классификацияга бөлүп, кайсы бир типтерге же болбосо түрлөргө бөлүп карап көрсөк болот экен. Мисалы, келиңиздер, азыр биздин мисалда кандай маалыматтын түрлөрү бар, Мисалы, аты, фамилиясы же болбосо алардын маанилери Нурбек Асанов дегендер текст же болбосо SAP түрүндөгү маалыматка окшош экен. Ошондуктан биз аларды текст жана SAP түрүндөгү маалымат деп жазып алдык бул жакта. Андан кийин боюнун узундугу, бутунун өлчөмү кайсы бир сандар менен берилиптир. 175 жана 43 деген. Анан биз буларды ошол сан түрүндөгү маалыматтарга ыйгарсак же болбосо ошолорго классификация кылсак болот экен. Андан кийин аскердик кызматты өтөгөн, өтөгөнү, никеси бар жогу кайсы бир маалыматтын чын же калп экендигин бизге айтып турат. Андан кийин, достор, буга чейинки карап өткөн маалыматтар мындай бир аз жөнөкөйрөөк, мындайча айтканда примитивдүү сыяктуудай сезилди. Ал эми кийинки туулган күнү жана адреси деген маалыматтар бир нече маалыматтан топтолуп, кайсы бир татаал түзүмдөн тургандыгын көрсөтүп жатат. Мисалы, туулган күндү башкарыш үчүн же болбосо ошол маалыматты сакташ үчүн биз биринчи кезекте айдын числосу керек, кайсы күн экендигин билдире турган. Андан кийин айдын өзүн билдире турган кайсы бир текст керек экен, жана кайсы жылды билдире турган дагы бир текст, сан керек экен да. Же болбосо адрести алып карай турган болсок, биринчи Бишкек деп кайсы бир текст жазылыптыр, анан Баланчаев деген көчө текст түрүндө жазылыптыр, анан 12 деген номер сан түрүндө жазылыптыр. Башкача айтканда бир нече сан жана саптан турган маалыматтарыбыз бар экен. Анан биз аны бул жерде классификациялап өттүк. Анан ушул нерселерди, достор, дагы классификациялап өтсөк, башкача айтканда биз маалымат түрлөрүнө бөлүп өттүк. Эми келгиле, маалымат түрлөрүн дагы классификациялай турган болсок, биз төмөндөгүдөй жыйынтыкка келсек болот экен. Мисалы, текст жана SAP, сан, кайсы бир маалыматтын чын же жалган экендигин көрсөтө турган түрлөр, булар жөнөкөй түзүмдөгү же болбосо примитивдүү типтеги маалыматтарга кирет экен. Ал эми бир нече SAP же болбосо сандардын курамасынан куралган татаал маалыматтар, булар татаал түрдөгү маалыматтар болуп эсептелет экен. Башкача айтканда, биз мурун сиздер менен карап өткөн объектилер ушуларга окшош болот экен. Башкача айтканда, достор, маалыматтар бар экен. Чыныгы жашоодон алынган ал маалыматтын түрлөрү бар экен. Текст, сан, чын же жалган дегенди билдирген. Анан алардын маалыматтардын мындай татаал же болбосо жөнөкөй түрлөрү бар экен. Эми келгиле, JavaScript тилине ошол мисалдын жардамы менен маалымат түрлөрүн карай турган болсок, JavaScript тилинде жалпысынан 8 маалыматтын түрү бар экен, достор. Алар өз ичинен ошол биз мурунку мисалда карап өткөндөй жөнөкөй же татаал түрдөгү маалыматтар болуп бөлүнөт экен. Башкача айтканда, жөнөкөйлөр булар примитивдүү типтеги маалыматтар, ал эми татаал типтеги маалыматтар булар объектилер болот экен. Анан ушул 8 маалыматтын ичинен, достор, 7 жөнөкөй түрдөгү, башкача айтканда примитивдүү түрдөгү маалыматтар болот экен. Аларды биз азыр ылдыйда көрсөтүп бирден санап өтмөкчүбүз. Эң биринчи жөнөкөй түрдөгү примитивдүү маалымат бул number деген түрдөгү маалыматтын түрү экен. Кыргызчага сан деп которулат экен. Бул number түрүндөгү маалымат кайсы бир санды өзүнө сактай алат экен. Анан биз сан дегенде силер кандай түшүнөсүңөр, достор? Математикадан өтсөңүздөр керек. Бизде терс сандар бар, оң сандар бар, достор. Анан ошол number деген түрдөгү маалымат өзүнө ушул жерде көрсөтүп турган 15 орундуу
минус сандан, терс сандан баштап, башкача айтканда минус 2-нин 53 даражасы минус 1 деген сандан баштап, ушул 15 орунду оң санга чейин же болбосо 2-нин 53 даражасы минус 1 деген санга чейинки аралыктагы сандарды өзүнө сактап, алар менен кайсы бир математикалык операцияларды өзүнө аткардыра алат. Оң жакта сиздер азыр мисалы let n деген кайсы бир санды көрүп турасыздар, анын мааниси мындай кайсы бир сан экенин баамдап көрсөк болот экен, ал биздин учурда бүтүн сан экен. Андан кийин биз ошол эле санга кайсы бир бөлчөк, ондук бөлчөк санды ыйгарсак болот экен. Башкача айтканда, биз number түрүндөгү маалыматка кайсы бир сан маанини берсек, бүтүн сандагы маанини берсек болот экен, же болбосо кайсы бир ондук бөлчөк сандагы маалыматты берсек болот экен, достор. Андан достор, биз жана айтып өткөн 15 орунду терс жана оң сандар чыныгы жашоодо программалар жазып жатканда кээде жетпей калышы мүмкүн экен. Ошондуктан JavaScript'te big int деген дагы бир маалымат түрү киргизилиптир. Бул өзүнө кайсы бир эбегейсиз чоң сандарды сакташ үчүн биздиге кызмат кылат экен. Мисалы, ушул жерде көрүп тургандай, мисалы 21-сапты көрдүңүздөрбү? Аябай бир узун сан киргизилиптир, анан эң аягында n деген белги бар экен. N деген белги аркылуу биздин ушул JavaScript'тин интерпретатору бул сан big int тибиндеги же болбосо түрүндөгү маалымат экенин биле алат. Деги эле ошол жөнүндө айта кетип турган болсок, достор, JavaScript бул динамикалык типтеги же болбосо орусча айтканда язык динамической типизация деп коет. Биз бул жакта ошол JavaScript колдонуп жатканда типти даана көрсөтпөйбүз, же болбосо маалыматтын түрүн. Ал мисалы n деген же болбосо big int деген өзгөрмөлөр кайсы маалыматтын түрүндөгү маанини сактайт экендигин ал ошол барабардыктын оң жагындагы мааниге баа бергенден кийин аныктап биле алат. Эгерде кайсы бир сан же болбосо кайсы бир ондук бөлчөк сан боло турган болсо, анда автоматтык түрдө JavaScript'тин интерпретатору n бул number деген түрдөгү маалымат экен деп кабар алат. Же болбосо кайсы бир сандын эң аягында n деген сан эмес, тамга боло турган болсо, анда JavaScript'тин интерпретатору бул өзгөрмөнүн тиби же болбосо маалыматынын түрү big int экен деп автоматтык түрдө биле алат экен. Бул динамикалык типизация боюнча кийинки слайдтарда да карап өтөбүз, шашпай. Келиңиздер, биз эми башка маалыматтын түрлөрү менен таанышканды уланталык. Кийинки 3-чү катардагы маалыматтын түрү бул string же болбосо sub. Бул саптарды башкача айтканда текст түрүндөгү маалыматтарды камтыйт экен. Анан сол жакта, оң жакта көрүп тургандай, мисалы let str барабар салам деп турабыз. Биз ушул саптарды дайыма тырмакчага алып, ошолордун маанисин берет экенбиз. Ал тырмакчанын түрү ар кандай болушу мүмкүн экен. Ушундай эки тырмакча менен ошолордун арасында текстти жазып, саптын маанисин аныктасак болот экен. Же болбосо бир эле тырмакча менен кайсы бир текстти аныктап, аны кайсы бир string тибиндеги же болбосо sub тибиндеги маалыматка ыйгарсак болот экен. Же болбосо ушундай тескери каша менен, тескери тырмакча менен жазылгандагы жазууну колдонсок болот экен. Мунун өзгөчөлүгү, достор, мисалы доллар белгисин жазып, тармал кашаларды ачып жаап, анан алардын ортосуна башка мурун аныкталган өзгөрмөлөрдү жазып, ошол стрингдерди бири-бирине кошсок болот экен. Булар боюнча да кийинирээк карап өтөбүз. Эң башкысы ошол string, sub деген өзүнө текст түрүндөгү маалыматты сактай турган маалыматтын түрү бар экен. Андан 4-чү маалыматтын түрү бул логикалык түр. Логикалык түр өзүнө кайсы бир нерсенин чын же жалган экендигин сыпаттайт экен. Анан ал болгону эки эле мааниге ээ экен. Башкача айтканда, биринчи мааниси бул true, кыргызчага которгондо чын. Анан экинчиси false, кыргызчага которгондо жалган дегенди билдирет. Мисалы, сандардын маанисинин области ушул эбегейсиз, мисалы 15 орунду сандардын арасында жаткан болсо, же болбосо ошол stringдин маанисинин области кайсы бир орусча айтканда любой тексттин аныктоосунда жата турган болсо, boolean тибинде биз эки эле гана маанини аныктай алат экенбиз. Мисалы, ошол жерде 27-сапта аныкталган let никелүү барабар true деген адамдын никеде тургандыгынын туура экендигин көрсөтүп турат. Ал эми let депутат барабар false деген кайсы бир адамдын депутат эмес экендигин, же болбосо депутат экендигин жокко чыгарып жатат. Же болбосо 29-сапта көрдүңүздөрбү, is greater деген өзгөрмө өзүнө true деген белгини маанини алат экен. Анткени ушул салыштыруу оператору бул дагы expression болуп эсептелет, же болбосо билдирүү болуп. Ал билдирүүнүн натыйжасы бул жакта айтып атабыз 4 бирден чоң дегенде интерпретатор бизге бул жака true деген маанини кайтарып берет экен дагы, анан ал true деген маани is greater'ге
барабарланып калат экен. Ошонун натыйжасында биз бул жакта true false деген эле маанини өзүбүзгө камтып өттүк. Ошонун негизинде бул boolean түрүндөгү маалымат болуп эсептелет экен. Башкача айтканда достор, чыныгы жашоодо кайсы бир маалыматтардын же кайсы бир кубулуштардын чын же калп экендигин чагылдырыш үчүн программалоодо ушундай boolean деген логикалык маалымат түрү бар экен. Андан кийин достор, null деген маалыматтын түрү. Бул кайсы бир өзгөрмөнүн, ошол типтеги өзгөрмөнүн мааниси эч кандай мааниге ээ эмес же болбосо кайсы бир бош маани экендигин айтып турат экен. Мисалы биз өзгөрмөнү аныктап туруп, мисалы let h деп туруп, ага нолду же болбосо null деген сөздү жазып барабарлай турган болсок, биз ошол h деген өзгөрмөнүн эч кандай мааниси жок деген нерсени айтып аткан болот экенбиз бул аркылуу. Кийинки маалыматтын түрү бул undefined достор. Undefined менен null экөөнү мындай бири-бири менен чаташтырып алышыңыздар мүмкүн, бирок булардын негизги айырмасы төмөндө жатат достор. Мисалы undefined бул мааниси кайсы бир өзгөрмө, башкача айтканда undefined мааниси ошол кайсы бир өзгөрмө жарыяланып, бирок ага эч кандай маани каралбагандыгын сыпаттайт экен. Башкача айтканда биз өйдөнкү nullга тиешелүү болгон мисалда айтып өттүк, let h барабар null деп, биз даана түрдө null деген маанини h'ке ыйгарып бердик. Бул ошол null тибиндеги маалымат болуп калат экен. Анын кайсы бир мааниси бар экен, бирок ал мааниси жок экен да, жок экен эмес, мындай пустой экен, бош экен да. Ал эми undefined болсо биз жөн гана кайсы бир өзгөрмөнү жарыялап коет экенбиз. Анан барабарлыктын ар жагына анын эч кандай маанисин ыйгарбай турган болсок, ал undefined деген мааниге ээ болот экен дагы. Ошондуктан анын маалымат түрү дагы undefined болуп калат экен. Биз айтып өтпөдүкпү, ошол барабарлыктын оң жагындагы кайсы бир маани ошол өзгөрмөнүн кандай типтеги экенин, түрдөгү экенин аныктайт деп. Биздин учурда биз аны кылбай турган болсок, эч нерсеге барабарлабай турган болсок, анда ал undefined деген типтеги маалымат болот экен дагы. Анан биз аны мисалы console log date of birth деп чыгара турган болсок, бизге undefined деген сөз экранга чыгарылып берилет экен. Андан кийин акыркы тип достор, бул ошол жөнөкөй типтердин жетинчиси же болбосо акыркысы символ деп аталат экен. Бул объектилерге кайсы бир уникалдуу идентификаторду аныктоо үчүн колдонулат экен. Анан 8-чи маалыматтын тиби, башкача айтканда total маалыматтын тиби бул объект болуп эсептелинет достор. Анан биз символдорду ошол объектилерди кененирээк караганда, башкача айтканда кийинки сабактарда жакшылап карап өтөбүз. Ошондуктан азыр бул символдун мындай эмне маанини түшүндүрөт экендигин караштын кажети жок. Ошондуктан кийинки келаткан сабактарда объектилерди толук карагандан кийин символдорду дагы бир аз кененирээк карап өтөбүз. Анан корутундулай кетсек достор, ошол total түрдөгү маалыматтар болот экен, жөнөкөй түрдөгү маалыматтар болот экен. Биз азыр ушул 7 жөнөкөй түрдөгү маалыматтарды карап өттүк. Анан биз аларга ушул жерден кичинекей мисалдарды берип, сиздерге түшүндүргөнгө аракет кылдык.